Салам достор, мен бүгүн кыскача көп талкуу болуп аткандан кийин кайрылып коеюн деп чечтим. Кайсыл каражаттарга мамлекет бала бакча, мектептерди салып, атайын техникаларды сатып алып, жана ошол эле биздин алтындай болгон врачтарыбызга, мугалимдерибизге айлык берет деп көп суроо жаралат коомдо. Мамлекеттин каражаты бул ар бирибиздин каражатыбыз. Мисалы эртең менен туруп, эгерде мен Бишкекти мисал үчүн кыдырып, ар кандай сатып алууларды жүргүзүп, кызматтарды алып 1000 сом коротсом, ошонун 250 сому, кеминде 250 сом бюджетке барып которулат. Ошол акчадан анан мамлекет чиновниктердин айлыктарын, алардын минген машинелерин, куйган бензинин ошол акча менен сарптайт. Жана башка мамлекеттин чыгашалары ушундай биздин акчабыздан кетет. Ошону эске алуу менен силер дагы талап коюшуңар керек. Биздин акчабызга мамлекет эмне иштерди аткарып атат? Биз сурай алабыз. Анткени бийликтин ээси эл деп аталат, түз айтылганда бюджеттин ээси эл. Эл бар, бюджет бар. Барып заправкадан бензин куйсаң, ошол заправка барып салык төлөйт сенин акчаңан. Магазинге кирип сүт алсаң, магазин ошол барып салык төлөйт сенин акчаңан. Ошондуктан биздин күнүмдүк каражат сарптообуз бул бюджеттин түзүлүшү. Ошон үчүн талап кылгандан уялбаңыздар.